Жогорку соттун төрайымы Нургүл Бакирова Түркияга болгон иш сапарынын алкагында Түркиянын кассациялык сотунун төрагасы Мехмет Акаржа менен расмий жолукту. Тараптар эки өлкөнүн сотторунун ортосундагы кызматташтык, өз ара байланыштарды бекемдөө жаатында маселелерди талкуулашты. Нургүл Бакирова Түркиянын сот жылынын ачылыш аземине жана апелляциялык соттордогу мыкты тажрыйбалар эл аралык симпозиумуна катышууга чакыргандыгы үчүн Мехмет Акаржага ыраазычылык билдирип, иш-чаралардын жогорку деңгээлде уюштурулгандыгын белгиледи. Кыргызстан менен Түркияны кылымдык тарыхы жана маданияты байланыштырып турарын, эки өлкөнүн элдеринин ортосундагы терең байланыштар жыл сайын бекемделип жаткандыгын айтты. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө Нургүл Бакирова түрк тилдүү мамлекеттердин жогорку сотторунун төрагаларынын кеңешин түзүү демилгесин көтөрдү. Мехмет Акаржа бул демилгени толук колдой тургандыгын билдирди. Тараптар эки өлкөнүн сотторунун ортосундагы тажрыйба алмашуу достук мамилелерди чыңдоого жаңы дем берип, укуктук кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүүгө жана кеңейтүүгө өлгө түзөт деген ишенимдерин белгилешти. Нургүл Бакирова эки тараптуу кызматташтыкты жаңы деңгээлге чыгаруу максатында Түркиянын кассациялык сотунун төрагасы Мехмет Акаржаны Кыргызстанга келип кетүүгө чакырды. Тараптар бири-бирине белек тапшырып, эки өлкөнүн сотторунун ортосундагы байланыштарды бекемдей тургандыгын билдиришти.